Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийир отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте. Сіздер урматтуу замандаштар, адаттагыдай эле биздин консенсус программасы бүгүн Марал радиосу аркылуу түз эфирде жана санариптик форматта 24 ТВ каналы аркылуу түз көрсөтөбүз. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү биздин программабыздын коногу филология илимдеринин доктору Ишеналы Арабаев атындагы биздин университеттин профессору, лингвистика институтунун директору Сыртбай Жолдошович Мусаев. Сыртбай Жолдошович, эми сиз өмүр бою ушул балдарды окутуп, те 70 жылдык советтик системанын учурунан калган интеллигенциянын катмарындагы адамсыз. Бүгүнкү кезде республиканын ичинде, биздин өлкөдө, элде жүрүп аткан оош кыйыштын саясаттагы, экономикадагы, социалдык абалдагы бардык нерседе интеллигенциянын үнү чыкпайт да, адаттагыдай эле. Эми албетте интеллигенциянын тарыхы абдан оор, анын жүрөгүнүн үшүн тетиги сталиндик репрессиядан берки учурлар алып койгон. Бирок ошентсе да кыргыздарда жакшылар бар го дейм. Туура айтасыз, Жылдыз карындашым. Бүгүнкү күн мындай коомдогу абал мейли каягынан карабайлы ушул эфирден пайдаланып, эгерде сиз туура көрсөңүздөр, мен ушул түштүк жергесинде болгон жер көчкүгө байланыштуу менин кандаштарым, менин жандаштарымдын абалына жүрөк эзилип боорганап аткан учур. Мен ошолорго мындай кайрат айтып койгум келип атат. Кыргыз өзү бир уучка толбогон элбиз. Анан саясатчылар, атка минерлер өзгөчө акыркы жылдары, акыркы бир 15-20 жылдын аралыгында элди түндүк түштүккө бөлүштү. Эл бөлүнгөн жок, саясатчылар бөлүп атышат, дагы бөлүп атышат. Бир элбиз, бир журтпуз, кандашпыз, жандашпыз. Ошондуктан ошол түштүк жергесинде менин бир туугандарым, кандаштарым, кайрат кылыңыздар демекчимин. Жакындар өтүп кеткен, маркум болгондордун жаткан жерлери жайлуу болсун, жана туура чечим кабыл алынып атат. Аларды издеп табууга мүмкүн эмес. Ошол жерди мазарга айландырыш керек. Эл барып таазим кыла турган, сыйына турган мазарга айландырыш керек. Ага тууган ак энелери кайрат кылсын, арга жок, мүңкүрөп отуруп калбаш керек. Кыргыз ар дайым ушундай бир кырсыкка белин бекем байлап, сөздүн кудурет күчүнө ишенип, ошо менен биринде бир кайрат айтып келген эл ошол кайрат кылыш керек, белди бекем бугуш керек. Мындан арты жакшы болсун, мындан кийинкиси жакшы болсун. Бөөдө кырсыктан сырткары бололу деген ниетте өмүр кечирели. Эми бүгүнкү абал чындыгында эле оор. Ушул жылдын башталышында өзгөчө жазга байланыштуу көп кырсыктар болуп кетти, табигый кырсыктар. Ушу табигый кырсыктардан элибиз эсен соо болсун, аманчылыкта бололу. Бул өзү табияттын кырсыгы. Кээде адамдар өздөрү кырсык жасап алып атпайбы? Мына кээде адамдар, мына бүгүнкү абалда, бүгүнкү күндө кол менен жасап атабыз да кырсыкты. Кырсык болбой турган жерден кырсык жасап атабыз. Мына өткөндө өзүңүз көрдүңүз. 3-чү класстын 2 баласын көпкөлөң тарткан, арак ичкен акмак шопурлар сүзүп кетпедиби? Жарышат, бирин-бири кубалашып бараткандар. Муну эмне дейбиз? Көрбөйсүзбү? Ошондуктан элге айтар элек, элге кайрылар элек, ушул Кудайдын кырсыгы деле аздык болуп аткан жок. Ошондуктан өз колубуз менен кырсык жасабай, Кудайга мындай бир Кудайдан коркуп, президент айтмакчы. Мындай бир жакшыраак бала бакырабызды тарбиялап, бир туугандарыбызды тарбиялап, көпкөлөң тарттырбай, желпинтпей, мындай бир жүргөн абал жөнүндө кеп кылышыбыз керек да. Мен ушундай ойдомун. Акыркы учурларда такыр маанайыбыз чөгүп, жаман болуп баратабыз. Күнү келе алакандай кыргыз кырылып калмай болду. Жалаң жол кырсыгынан, табияттын кырсыгынан. Ошондуктан ушундай бир нерселерди болтурбаш үчүн кам көрүш керек, иштеш керек. Мамлекеттин колунда баардык бийлик турат, күч турат. Президенттин колунда, өкмөт башчынын колунда. Табияттын кырсыгын токтото албасак дагы өзү жасап аткан кырсыкты токтотушка болот да. Каралар жүрөт, актар жүрөт, көктөр жүрөт, ар түрдүүлөр.
кыргыздар мындай деп айтчу эле го мурда баягы хандар көпсө элине деп, аял көпсө эрине деп туура ой айтып айткан. атасыз. Ушундан улам бир ой келет, мына жыл биз үчүн абдан оор башталды. 16 январда дача сууга самолеттон келип түшүп калышы менен. Кандай дейсиз, балким бизде ушул жараткандын өзүн мындай бир ичиркентип жасалган, биз тараптан дагы адамдар дагы жаратканды бир түшөлтүп, анан айла жок да, ал келип ар бирибиздин колубуздан силкпейт да. Ошон үчүн балким бизден да кетип аткандыр. Айрыкча ушул төбөлдөрдөн, өкүмдарлардан. Туура айтып атасың, Жылдыз. Туура айтып атасың. Анткени биз айтабыз го, биз өзү жараткан Теңир, Алла Таала деп келебиз да. Эгерде адам өзүнүн үстүндө бир сверхъестественный деп коелу, ошондой күч болбосо, адам Теңирин тааныбай калат, кутуруп кетет. Мына кыргыздар ушинтип айткан: сен Теңириңди тааныбай баратырсың, бирди көрөсүң го. Абайласаңчы, асмандан жерге түссөңчү, абайлап жүрсөңчү деген сыяктуу сөздөрдү айтып тарбиялап келген да. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ушуну айта турган аттуу баштуу аксакалдарыбыз болбой атат. Көбү эми аксакалдар кечирип койсун, көбү мен айтайын, эгерде андай эмесмин дегендер капа болбосун, андаймын дегендер уялып калсын. Көбү дежур болуп атпайбы? Дежур болуп атат. Чоңураак айыл жергесиндеги айыл өкмөтүнөн айыл башчысына баштап башкасына чейин мындай жасакерлигин сүйлөп, чындыкты айтпай, көрүп турган нерсени айтпай, калыстыгын айтпай, калыстыгынан тайып атпайбы? Бийликти өзүбүз бузуп атабыз да, Анан албетте өзүбүз бузуп атабыз. Анан ошондуктан Алла Таала дагы биздин Теңир дагы ушул нерсени көрүп турат да. Кыргыздар бекер айткан эмес, кыргыздыкы кылымга деп. Кыргыздын сөздөрүндө өзгөчө терең философия бар, өзгөчө терең маани бар. Ар бир сөзүн жөн эле айтып койгон эмес да. Биз бүгүн жөн эле айтып коебуз. Биз бүгүн жөн айтып коебуз, жөн эле деп коебуз. Президентибиз деле деп коет, премьерибиз деле деп коет, спикер деле деп коет, министрлерибиз деле деп коет, биз деле деп коебуз. Сөзүбүзгө маани бербейбиз. Анан жана сиз айткан, мен дагы мындай бир теңирчиликке, Кудайга, Алла Таалага асманда турат ошондой бир күч бар деп өзүмдү тас кармап жүргөн адаммын. Ошондуктан жана сиздин айткан сөзүңүздө дагы чоң бир маани бар. Мен аны танбайм. Тарых деген, тарыхта майдан нерсе жок да, анын мыйзамдар кээде дайым эле баарыбызга жага бербесе дагы, ал мындай так да, тактыкты жакшы көрөт. Анан эки жолу тарыхта кайталанган абдан оор нерселер сөзсүз түрдө үчүнчү жолу кайталанат деп тарых изилдөөчүлөр, кыйын полководецтер, ойчулдар айткан экен. 2005 менен 2010 жылдан биз аябай чоң сабак ала турган жыл, мына ушул жылда. Анткени биз ушул жылы келечектеги президентти шайлайбыз октябрь айында. Мына мен бүгүн уктум маалыматты, октябрдын 15-ине тиги жекшемби күнгө коюлду. Ошон үчүн биз бул сапар жаңылышсак, анан бүтүндөй Кыргызстанды каалагандай башкарам, билек кимдики күчтүү болсо кийиз ошонуку дегендер 35 мүнөттө өлкөдөн чыгып кетип, бирөө Москвада, бирөө Минскиде отурат. Ал башка тарых, ал жөнүндө орошон кептер алдыда. Бирок биз ошондон сабак алыш үчүн биз акыркы 7 жылдын ичинде эмнелерди гана көргөн жокпуз. Кээ бирөөсүнө көз жумдук, кээ бирөөсүнө ушул бизге стабилдүүлүк керек дедик. Азыркы президент Алмазбек Шаршенович бул стабилдүүлүктүн эталону болчу ошол кезде. Биз баарыбыз стабилдүүлүк үчүн барып добуш бергенбиз. Бүгүнкү кезде ал президенттин айланасын Аскар Акаевичтин жана Курманбек Салиевичтин учурундагы жан жоккөрлөр айланчыктап калышты. Сиз Акаевдин учурунда билим берүү системасында да иштеген кишисиз. Ошондой эле ошол кездеги мамлекеттик телевидениени башкарып тургансыз. Ошол күндөр бүгүнкү күндөй көз алдыңызда болсо керек. Мен мисалы менин көз алдымда турат.
айтсаңыз, ошол убакыттан бери мына эки системада иштедиңиз. Кийинки Акаевдин учурундагылар чогулуп бир эми кыргыздар кичинекей элбиз, бири-бириңер чогулуп чай ичишип калганда ушул тамашачынын аралашып өзүңөрдүн кетирген кемчилигиңерди ошол учурда жасалбай калган иштер жөнүндө азыркыга сабак боло турчу нерсе жөнүндө сүйлөшөсүңөрбү жакшылап? Эми Жылдыз мындай да, биринчи кезекте жанагы сабак жөнүндө кеп кылайын, анан бул маселеге өтөлү. Туура өткөн күндүн ар бири биз үчүн сабак болуш керек болчу. Тарых улам кайталанат. Эгерде ошо тарыхтан сабак албасаң, тарыхтын жакшы жагы да адатта жаман жагы көбүрөөк кайталанат. Эгерде ошол тарыхтан сабак албасаң, өткөн күнүңөн сабак албасаң. Мен ойлодум эле да, ушул Бакиев эми кетпей калды. Маскар Акаевич жөнүндө бөлөк маселе, аны дагы сүйлөшөрбүз. Бакиев кетпей калды. Анын жана мен ошол кездерде макала жаздым. Еврейчик деп макала жаздым. Анткени ушундайдан турмуш. Ар бир алар штатына аташ керек. Еврей деш керек, кыргыз деш керек. Орус менен дагы бирок улут менен аргын деш керек. Ошол аргындын эжисинен элим кутулбай калды го деп аябай кейип жүргөм да. Чындыгында эле. Анткени ал айтпады, кийин кеткенде айтпады. 5 миллион коюм бар эле, ошол эле калды Кыргызстанда. Анан бизди кой катары көрүп, өзү балким бирөө жака сатып жибет беле. Мен ошол кетпей калды го деп маанайым пас болуп, өзүм ич майымды жеп жүргөн мезгилдерде ушул маселе 10 жылдагы болуп, анан аны кууп чыкпадыбы. Адатта айтылат, эл кууп чыкты деп. Бирок элди дагы уюштуруш керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн баасын бериш керек. Мен ошондо шаркыда макала жаздым. Мына убактылуу өкмөттүн өкүлдөрүнүн эмгеги, салымы элди уюштуруп, ушуларды кууп чыкканы дедим да. Ушулардын кууп чыкканы, буларды тарых өчүрө албайт. Кыргыздын тарыхында, кыргыздын кийинки жашоосунда ушул окуяны убактылуу өкмөттүн кишилери биригип туруп, элди уюштуруп, агылып угулуп, мына ошонун ичинде алар башында турду, камалганына карабай, алар айтышат, алар камакта жатпады деп. Камакка чейин ал элди уюштурду да. Бардык нерсени башында жүрдү да. Башын мындай бааны туура бериш керек. Мен ошо көп талашам ушул маселени. Убактылуу өкмөттүн өлчөлөрү, анын жанында жүргөн жан жокердин, сен өзүң деле жүрдүң ошол учурлар. Ушулардын эмгеги ушул. Элди уюштуруп койду, өздөрү камакта жатса дагы эл ошол боюнча кетти. Мына булардын эң чоң эмгеги, булардын салымы ошол кууп чыгышта. Мен ушунчалык сүйүнөм. Ошон үчүн булардын кийинкиттигинин баарын кечирдим. Мен тилердин астына кул болуп калгандан көрө ушулардын алдында кул болоюн деп кечирдим. Бирок ошондо эле макалада кайра жаздым. Булардын кийинки иштеринин бардыгы акылга сыйбаш иш болуп атат деп жаздым. Мисалы үчүн мына балдардын сөөгүн Атабейитке алып барып коюп атканда ошол жерде жүргөн баргандар сүйлөп атпадыбы? Ушулардын арбагы уруп кетсин биз деп. Арбагы урсын деп сүйлөп коюп, бирок арбагын мурдугайда өздөрү кайраларды тебелеп деп чыгышпай. Анан кандай сабак алды деп ойлойсуң. Ошон үчүн мен 10 жылкы окуядан биздин саясатчылар мейли башынан аягына чейин президенттен баш болуп бүгүнкү күндө аткаминермин, саясатчымын деп жүргөн депутаттарына чейин сабак алышкан жок. Бир кыпын сабак алышкан жок. Эгерде сабак алса, кокуй дешмек. Сабак алышкан жок. Сабак алса 12-жылдан баштап бардык туура эмес жасаган иштердин бардыгын жасагандарды бүгүнкү бул жылга чейин алып келбей камап, ошол жерден башталмак. Булунуз туура. Анан эми бүгүн мисалы кай жерди карабасак мындай жана жипти тарткандай ыдырап баратат. Күчтүү мамлекеттин келечеги бул күчтүү билими бар жаштарда. Ал жаштарды тарбиялоодо эң чоң рух бар, эң чоң мүмкүнчүлүк бул болгону эң биздеги баягы биз көздөй кармаган жогорку окуу жайларда. Мына ошол жогорку окуу жайларда эми туура дилиң болбосо, тилиң болбосо бардык нерсени жоготобуз. Эң оор маселеге келет аста. Ошол дили бар, тили бар кишини жакшы билим берип, мамлекет үчүн анын тарбия эң чоң мааниде да. Ушуну мындай бир
көдөнгө тык этирип сайыш үчүн, коюш үчүн биздин азыр дареметибиз жетпей калгандай да. Мугалимдердин бардыгы азыр шашып ушуп бат-бат сабагын берет да, анан жакшы төлөгөн Кыргыз славянга, Америка университетине, түрк университеттерине кетишет. Биздин флагман болгон биздин улуттук университет дагы азыр Орто Сахара акыбалда турат. Ушундан улам, эгерде бизде билимдүүлөрдүн алы эч нерсеге жетпей атса, биздин балким келечегибиз тобокелде. Жылдыз эми сен ар бир сөзүңдү туура айтып атасың деп коштоп отурайын, анткени сен туура сүйлөп отурасың. Туура айтасыз, билим берүү системасы улуттун эртеңи, улуттун келечеги. Күчтөнүп болгондо эле өзүн сыйлаган эл эң алды менен таалим тарбия билимге басым коет. Билимсиз таалим тарбия болбойт, таалим тарбиясыз билим болбойт. Мына бүгүнкү күндө бизде ушул экөө тең жок калды да. Буга ким күнөөлүү? Буга сиз айткан жанагы жөнөкөй мугалим күнөөлүү эмес, буга жаштар күнөөлүү эмес, буга мамлекеттик саясат жок. Мамлекеттик концепция жок. Билим берүүнү талкалап бүттүк. Биз батыштын моделине салып, билим берүүнүн системасын, билим берүү системабызды талкалап алдык. Мен бир ушул билим берүү системабыз бузулуп атканда Канадага барып калдым, бир 20 күнчө жүрүп калдым. Анан ошол жерде советская система образования деп тамшанып айтып отурушту да. Мен биз илим поз адамдар менен сүйлөшүп, илим поз адамдар менен чоң конференцияга барып, чоң бир ишке байланыштуу бардым эле. Котормочу менен жүрүп аттык. Ошондо ушулар айтып атты. Анан мен өзүм айтып бердим, бизде билим берүү момундай болчу десең, анда эмне талкаладыңар аныңарды дейт. Кайра мага момундай сурай беришти. Дуамат коюп сурай беришти да. Анан айттык, биз ушундайбыз, биз ушундай элбиз. Биз Европаны стандарт, европейский стандарт деп ушуларды карай беребиз, айгараган текедей болуп. Ана силерде болсо талкалап бүттүңөр. Мен ошондо эле айттым, ана силерде окуучуларыңар, мектепте окуп аткан окуучуларыңар, вузда жөн коёюн, жогорку жөн. Окубайт да алар. Жаш бала өз каалагандай сабакты тандап окуйт. Мен муну окуйм, муну окубайм. Мен бул муну окуп коем, мындан экзамен тапшырам, мындан тапшырбайм дейт. Андай болбойт да. Мына ошого байланыштуу ошондо айтып бердим. 57-жылы Советтер Союзу 45-жылкы 5 жыл согушуп келип, анан согуштун билинген чабаны калыбына келтирип, 57-жылы дүйнөдө спутник учурду. Жердин жасалма спутнигин учурду космоско. Ошондо америкалыктар өлүп калаздады. Согуш болбогон, тынч жашап жаткан мамлекет эмне биз ушуну жасай албай койдук деп. Көрсө алар Нобель сыйлыгынын ээси болгон окумуштулардын баарын чогултуп тапшырма берип, эмне мындай Советтер Союзу мүтүп кетти. Десе көрсө баленин бардыгы мектептеги билим берүүдө экен да. Мектептеги билим берүү системасын ошону анализдеп, ошону талдап келишип, анан Нобель сыйлыгынын ээси болгон физиктердин баарын отургузуп, мектепке окуу китебин жаздырды. А биз болсо бүгүнкү күндө талкалап, анан бир европейский деп, анан баланс системасы деп, эгерде биз орустардан акылдуубузбу, Стадовничиден акылдуубузбу, Россиядагы өтпөй койду алар. Алар өтпөй койду, жолотпой койду. Мен көчөгүнү уктум. Талкууну уктум, бир психолог, анан педагогдордун радиодон Москвада талкуулап атышат, ушу билим берүү системасына байланыштуу. Баланы, жаш баланы 10 жашка чейин, япондор 12 жашка чейин өз гана тилин окутат. Жапон тилин гана окутат. Бирок бир да тилди коштурбайт. 12 жашка чейин. Бала өзүнүн тилинде, өзүнүн менталитетинде калыптанып бүткөндөн кийин анан бөлөк тилдерге. А орустар айтып атат, 10 жашка чейин балага 2 тилди үйрөтүн, 3 тил үйрөтүнгө мээси айнып калат. Баары аралашып кетет деп радиодо, теледе талкуулап атышат. А биз болсо бүгүнкү күндө мындай ушундай бир долбоор беришти азыр пилотный деп. 40 мүнөттүк, 50 мүнөттүк сабактын 25 мүнөтүн орусча, 25 мүнөтүн кыргызча деп берсе. Мына азыр ошол долбоор жүрүп атат. Анан биз кантип анан келечектеги балдарды, билимдүү балдарды тарбиялайбыз? Мен андай аны булутка, мамлекетке чыккынчы деп эсептедим. Бул долбоордун баардыгы чет мамлекеттен келди. Чет мамлекеттердин баардыгы биздин системаны талкалаага кызыктар. Акча төлөшөт. Биз ошого алар сүйөк үрүтүп койсо, ошо сүйөктү үйүп жатканда алар өз ишин жасап атышат. Мына мен ошон үчүн башында айтпадымбы? Бизде билим берүү системасындай өркүндөтөлүү деген концепция жок, стратегия жок бизде.
программа жоқ бізде. Мындай бир момундан чыксак, бул жерден чыксак, момундан кийин баланча бул жерге барабыз деген жоқ да бізде пландаштырылган. Жөн эле бирөөнү туура эле баягы орой макал бар. Теге казды туурайм деп карыган буту 2 буттен сынып калыптыр деген. Эми билим берүү министрлиги кезегинде мындай аттуу баштуу абройлуу ошол билим берүүдөгү илимдеги өзүнүн кадыр баркы бар кишилер жетектечү. Эми азыркы кезде бул жерде болбой калды. Ошого карабай мен күнөөнү силерден дагы көргүм келет. Анткени бир жака эгерде силер барыңар бир уч болуп туруп мындай болбойт, момундай кылабыз десеңер, бардыгы айласызда болот. Байланыштуу мен дагы бир оюмдун аягын чыгарып коеюнчу. Сиз туура маселе көтөрүп атасыз, суроону да туура коюп атасыз, талуу жерден кармап атасыз. Сиз эми журналист катары билесиз да кайсы жерден кармаса кандай канчып кетерин, жанчып кетерин. Мына жогорку окуу жайларында деп атасыз, ошо сиздер деп бизде туура биздин да күнөөбүз бар. Биздин күнөөбүз жалпы интеллигенциянын күнөөсү бар. Биздин сөздү ким угат? Айтыңызчы. Мына биздин сөздү окумуштуулардын сөзүн ким угат? Иштеп жүргөн тажрыйбалуу кишилердин сөзүн ким угат? Укпайт, анткени чиновниктер мындай маселе жок калды. Бир кезектерде укчу. Советтер Союзунун учурунда Москвада Путин менен Медведев, орустарда алар Москва мамлекеттик университетин атайын мыйзамдуу түрдө бекемдешти. Анткени силерге окшогон профессорлор мен кыйын, мен жакшымын дегендин баары алардын жанын коюшкан жок. Жок дегенде бир жакты бекемдейлик, бизде вуздар көп деп. Ал үчүн Путин же Медведев бизде иштеш керек. Ушундай кишилер иштеш керек да. Ушу түшүнгөн. Ошо окумуштуулардын сөзүн кабыл алган, ошолордун айтып атканын анализдеген, талдаган, биздики андай эмес да. Мен сизге бир эле фактын айтайын. Мына Улуттук университет, флагман деп өзүңүз баштадыңыз. Улуттук университет бүгүн кандай болду? Кандай мышыгыйда арап алды. Улуттук университет иштем деп айткандан, же болбосо улуттук университетке баратам деп айткандан уяласың. Кебетесин көрөт эмес, эмне болуп атат? Тамтыракай чыкты. Университеттин аброюн, кадыр баркын түшүрдү, ошол жерде иштеп жүргөн кишилерди тебелеп кепсеп коюшту. Мына бүгүнкү күндө азыр шайлоо болгон атат. Мен тигипу дебейин бирөөлөргө. Бирок сиз айткандай улуттук университетке өзгөчө статус бериш керек. Улуттук деген статусун кармаш керек. Бүгүн путу менен басып, мурду менен тынган кандидат сөйлөөлөрдүн бардыгы кандидатурасын коюп атат. Жаман көрсө мен жармасын ичпей эле койдум ошолордун. Мага бербей эле койсун жармасын. А жерге берип болгон илимдин доктору, илим профессору, кадыр бактуу, эң жок дегенде бөлөк чет мамлекетке эмес, республиканын ичинде бир кадыр баркы бар, оозунда сөзү бар, мындай бир элди бириктире турган, куугунтуктабай турган, куугунтуктабай элди бириктире турган, акча жебей турган, университеттин акчасын жеп коюп кетип калып атышпайбы? Университеттин тамтыгы чыгып кетти, мугалимдери профессордук состав ыйлап отурушат. Тамтыракай чыкты. Анан эмнени айтабыз? Биз айткан жок дейбиз. Канча жолу жаздык. Улуттук университетке өзүнчө закон менен бекитип койсун бир кадыр бактуу кишини. Мына азыр шайлоо деп тыштырып коюп атат. Ушу билим берүүдө министрдин жеке аброю кандайдыр бир жакшы чечимдерди чыгарууга даражасы жетеби? Мындай да. Бүгүнкү күндө туура берейин суроону. Ошол министрден көз каранды болобу? Министрдин сапатынан, касиетинен, эгерде тажрыйбасынан. Бул дагы чоң фактор, бирок негизги биздеги фактор бир киши чечет бардыгын. Эчтекеңди карап койбойт, бардыгын бир киши чечет, а калгандардын баары ошого кошомат кылышат бир кишиге. Унчукпайт. Мындай баш көтөрүп сүйлөшпөйт. Мен ушуга өзүм күбө болдум. Аскар Акаевичтин учурунда эле ушундай болчу да. Жок, ким? Ал учурда мен башкасын билбейм, саясаттын кандай экенин билбейм. Мен ага кезектерден баштап билим берүү системасын иштеген кишимин. Аскар Акаевич жөнүндө кеп кылып калдыңыз, эми ошол жөнүндө айталы кичине. Билим берүү системасына тиешебиз. Мен саясатын билбейм. Мен саясатчы эмесмин. Билим берүү системасында ошол кездерде жакшынакай шайлоо болчу. Коллектив кимди шайлап алса, ошону биринчи орунда алган кишини бекитип берчү. Бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн 4төн кем эмес киши коюш керек. Ошонун 3-өө өкмөткө барыш керек. Өкмөткө чейин президент администрацияга барат. Анан президент администрация жактырган кишини өкмөткө жиберип, өкмөт жөн эле бир исполнитель, жөн эле бир кол коюп, моекини кой деп ошону коюп берет. Мына өзүңүз көрдүңүз, акыркы учурда кай жерде шайлоо болсо, 1-2 жогорку окуу жайларда
жок, ыз ичүү жок. Ыз ичүүнү ак үй менен көк үй жасайт. Эгерде коллектив болуп койсо, коллектив эч качан ыз ичүү чыгарбайт. Ыз ичүү жалгыз гана улуттук университеттен чыгып келет. Мына Арабаев атынан университетте шайлап алдыбы? Коллектив өзү 85-90% кишини шайлап алды, бекитип беришти. БУГУда шайлап алдыбы? 3-4 кишини коюп, подставный лицолорду коюп туруп, аяктан дагы биринчи өткөн кишини коюп берди. Бирок өкүндө тең эле жакшы. Өкөтө жакшы болду да, жакшы ректор. Эч кандай ыз ичүү болгон жок. АУ менен көк үйдүн кызыкчылыгы улуттук университетте. Улуттук университет, эми улуттук университет деген эми себеби белгилүү да. Бардык учурда белгилүү. Акча деген ошол жерде, саясатташып кетти улуттук университет. Шайлоо келет атат. Ошон үчүн аны өткөзүш керек. Ошондуктан эгерде ак үй менен көк үй ошол жогорку окуу жайынын коллективине мүмкүнчүлүк берип койсо, эл өзү билет. Башкасын билбесе да ким жетекчи болуп, ким башкарат, эл ушунусун билет. Андай болбойт. Мен министрлер жөнүндө. Ошо айтып турмун. Министрдин колунан келет эгерде өзүнүн сиз айткандай кадыр баркы, аброю, билим деңгээли, анан объективдүүлүгү, калыстыгы сыяктуу өзүнүн чечкиндүүлүгү, жоопкерчиликти ала билүү мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө эч ким жоопкерчилик албайт. Эч ким албайт. Ким алып атат жоопкерчилик? Албайт. Бар тене кайпакта эле мынтип эле тийип качып жүрүшөт. Ошондой болсо болот эле, бирок ага жогору жакта мүмкүнчүлүк жок да. Министрди вицеси такалап коет. Орус такадан экини катар менен калат, же болбосо премьер такалап коет, же болбосо президент администрация такалат, же болбосо аппарат такалап коет. Анан ал байкуштарда иштеш керек да. Анан ошон үчүн алар унчук албайт. Демилгесиз. Балким Аскар Акаевдин учурунда деле такаланчу алар. Бирок аларда кандайдыр бир башка критерий бар болчу. Башка критерий. Мисалы Аскар Чукутаевич Какеев аксакал баратканда Аскар Акаевич ал кишиге башкача мамиле кылчу. Мына Чынар Шашена Жакыпова деген болгон чагылгандай деген тарсылган укчу. Балким президент ошол билим, илим чөйрөсүнөн болгон үчүн укчу. Балким. Бүгүнкү күндө кабыл эч ким укпайт. Министрди улам шапка алмаштырганда алмаштырып атат. Бирок сиз ушул силердин мундун, анан силердин араңарда жүргөндө мисалы даяр министр барбы? Эми мындай да, даяр министр деп мен Мен альтернативдүү түрдө айтып атам. Ошо жана сиз айткан критерийлердин бардыгына салыштырмалуу түрдө төп келген киши барбы? Бар. Мен кээде ойлоп калам. Ак үйгө чейин жакшы эле жүрүшөт, ак үйгө барганга, министр болгонго чейинчи. Анан эле баргандан кийин эле министр болгондой. Демек, баргандан кийин өзүнүн позициясын алдырат, эрки жетпейт. Бул деген чоң нерсе экен да. Ал үчүн эртип болуш керек. Кечтин байдын кызынан деп бир-эки жолу ишин таштап кетсе, иштен алганды күтүп отурбай. Мен мага мүмкүнчүлүк бербей атасың деп жыйында ачык айтып туруп, ишин таштап кетсе буларга сабак болмок. Андан антпай калмак. Андай киши жок болот да. Абдыган Эркебаевич баягы аларын күтпөй таштап кетти, академиялык чөйрө. Ал эми саясатчылыгын көрсөттү окшойт. Бирок ушул билим менен илимдин акыбалы акыркы кезде мындай абдан оор акыбалга келип калды. Азыр биздин программада реклама бар экен, аны угуп алып, андан ары улайлык. Жөнүндө бул тема сиз үчүн абдан мындай баягы жараңызды чукугандай тема. Ушул илимге, тил илимине, айрыкча тил илиминин бүгүнкү акыбалын сүйлөшөлүк. Сиздин лингвистикалык институтта эмне деген мындай бир өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан эмне иш жазып атасыз? Кадыреси иштен айырмаланган. Мындай да. Бизде ошол жанагы мамлекеттик программа жок, концепция жок дегендин кесепети. Ушундан көрүндү, академияны жоябыз, вуздарга беребиз дебеди. Баягы дагы айтам. Казды туурап карганын бытышыныптан берки мындай ороюн айта албай атпайм эфирге. Же болбосо батышта ошондой салт болуп калган, калыптанып калган. Батышта академия жок. Академиялар коомдук академиялар. Алардын традициясы башка, салт санаасы башка. Ошон үчүн аякта илимди жогорку окуу жайларына ашат, катар кетет. Билим берүү, анан илим жүргүзүү эки багыттан жогорку окуу жайларында да. Ошон үчүн Америкада, Англияда, Францияда жанагындай университеттер болот го. Алардын салты ошондой. Россияда биз империянын курамында жүрбөдүкпү? Ал мамлекетте башка традиция. Аякта академия, фундаменталдык илимдер академияда изилденет, жогорку окуу жайы өзүнүн студенттерди адис даярдоо менен алек болот. Анан ошол традицияга түшүнбөгөндөр, өткөндө президент бир
коомдук эксперттик кеңеш деп бир жанагылардан тургандарды түзүп алып ошолордун подачасы менен ошолордун сунушу менен академияны жоям деп чыкпадыбы. Анан Кудайга шүгүр, мына бул жерде мен ачык айтышым керек. Академиянын кызматкерлеринин, анан Абдыганымдын, Эркебаевдин таза эмгеги да. Ал ушул чыдады байкуш, 4 жыл чыдады, кармашты. Бир жетекчи басып барбай койду, бир бөлүм башчысы барбай койду. Бирок ошого карабай талашып жүрүп, тартышып жүрүп, академиянын статусун сактап калды да. Бирок академияга бүгүнкү күндөгү мамиле деле жыргаган мамиле эмес. Академиясы жок. Эгемен мамлекет болбойт биздин шарт. Биз Америка эмеспиз, биз Франция эмеспиз, биз Англия эмеспиз, Германия эмеспиз. Биз өзүбүздүн традициябыз, ошол жол менен түшүшүбүз керек, ошол жол менен кетишибиз керек. Бул академиялык илимге байланыштуу. Ал эми биздин филологиялык илимге, анан өзүбүздүн жеке Ешеналар Абаев атындагы университеттеги лингвистика институтуна факультетине тиешелүү маселе мында да. Биздин негизги ишибиз билим берүү. Мен ошон үчүн айтып атам да, аларды илимден кичине алыстатып. Билим берүү, адистерди даярдоо, мектепке, жогорку окуу жайына. Мына биздики да, мына биздин институт түздөн-түз чет тилдери боюнча адистерди даярдайбыз. Мен мактанып койсом болот, бул мен айткан сөз эмес. Бул биздин Кыргызстандагы жогорку окуу, англис тили, немис тили боюнча адис даярдап аткан жогорку окуу жайларынын берген баасы. Мен кээде Улуттук университеттен ошол факультетинен которулуп келгендерди албай коем. 3 алып турсуң, биз 3тө окубайбыз деп. Мына мен ушуну жасап келатам. Славян университетинен 2 орус кыз барып, мындан 3 жыл мурда биздин 3-курска практика өтө албай коюшту. Айтты, агай, сиздин студенттериңиз на язык өтүшөт да, тил, ошол англис тилинде, немис тилинде. Балдарыңыз жакшы экен деп 4-курстун орус кыздары келип ушуну айтып, мени ыраазы кылып кетишти. Мен муну менен эмне айткым келет? Мен муну менен биздин негизги максатыбыз адис даярдоо. Студенттерге билим берип, ушул англис тили боюнча, немис тили боюнча адис кылып чыгаруу. Экинчи маселебиз ошолорго туура тарбия берүү. Аларды тарбиялаш керек. Мына бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп атасыз, жоолукчандар көбөйүп кетти, жол салынгандар көп, жылаңач жүргөндөр көп, сланц кийип келгендер көп, молдолор баш болуп сланц кийип жүрүп, анан алар туура биздин студенттерде кээде сланц. Мына ушул маселе дагы чоң маселе билинбегени менен. Үчүнчү маселебиз, экинчи орундагы үчүнчү маселе бул билим берүү системасын өркүндөтүш үчүн илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү. Мына Кудайга шүгүр. Канатташ келаткан нерселер да, бул маселе конкреттүү көп иштер жасалып атат. Ошол факультет биздин университеттеги эң мыкты алдыңкы орунда турган факультет, институт бардык жагынан. Ала барман деген сөзгө эч ким эксперттердин бирөөсү маани бербей койду эле, сиз бардыгын карап чыгыптырсыз. Андан коркпой этпей эле. Бул кыргыздын ата бабам айтып келген сөз да. Аны коркутуп эчтик, ал жерде кенедей дагы бирөөнү мындай бир жерине тийүү, бир жерин чымчылоо жөнүндө эчтеке жок. Мени да айтат ала бармансың деп. Ал бул өзү жакшы, акыйдалык кишинин жакшы сапаты. Ал атыгына байынчылык мен аябай капа болдум. Интернеттен окусам, сасык деген сөзгө лингвистикалык экспертиза жүргүзө албайт, академияда андай кадрыбыз, андай адисибиз жок деп коркуп болбой койду деп жогорку кеңеш, жогорку соттун чечими менен ушундай бул жерде коркуп сары деп сасык деген кадыр эсере сөз. Эч кандай жерде дагы мындай бир бирөөнү мындай бир келекелеген, бирөөнү жамандаган, бирөөнү уят карган сөз эмес да сасык деп. Эркебет айткан сөз бар. Сасыгым деп. Сасык саясатчы деп мен канча жолу жаздым. Сарты саясат, сартист сасыган саясатчылар деп мен листке канча жолу жаздым. Эмне сотко. Сиз эми анчалык саясаттагы чоң калибрде илебей турасыз. Ошон үчүн мен сот берген жакында. Бул эки чоң калибр кармашып атпайбы? Ал эми болбогон нерсе болчу. Жылдыз биз калыс болушубуз керек. Бирибизге камчы чаппай, карыс айтышыбыз керек. Сасык деген жерде дагы аягыраган текеди деп айтабыз. Анын маанисине келсек, ушунду кайсы кара теке сөзү деп айтабыз.
ушунун менен анда кыргыздын сөзүн сүйлөй алышыбыз керек. Аныңыз туура. Эми биз кыргыз телевидениясына келелик, анткени сиз да ал мекемени 1 жыл эмес башкаргансыз. Сиз ушул 2005-жылы Аскар Акаевич кетип аткан кезде сиз да ошо телевиденияны мындай талкалатпай, Бешимбек Мамытакунч болуп ошо бес туруп алдык элек. Азыркы президент ошол кезде ошо кинотеатрдын алдынан ушу талкалатпай телевиденияны берди эле. Тарых деген шундук нерсе экен да. Ошол кезде деле азыркы турган бийликте тургандар бизди сындачу, сизди баш кылып. Сындачу. Президенттин телевидениясы ушундай КТР деп. Азыр дагы бу кишини мактап аткан телевидение ошол дагы сындалып атат. Ушундан улам кыргыз телевидениясы негизи тузоор жер абдан. Мунун көтөргөн жүгү дагы ушундуктуудай абдан. Ошол эле учурда бул кыргыз телевидениясы анан улуттук коопсуздук кызматы өлкөдөгү бардык нерсеге жооп бере турган жер. Анан эми телевидение деген бул аң сезимди өзүңүз билгендей багындырган, калыптандырган нерсе. Эмне өзгөрдү деп ойлойсуз ошондон бери? Ошол эле башчылар, бирок ошол эле бийлик, бирок башчылар алмашты, ошондой эле кыргыз телевидениясине көз жабылып атат да. Мен мындай деп ошол мезгилдерде эле коомдук телевидение өзүнчө болуш керек, улуттук телевидение өзүнчө болуш керек деген көз караштамын азыр деле. Анткени коомдук ал жерде көп маселе бар. Коомдук дегенде эгерде маңызын чечмелей турган болсок, эфирдин убакыты жетпей калат, ал көп маселе. Ал эми улуттук дегенде биздин улуттук университет сыяктуу, улуттук академия сыяктуу, улуттук борборлор сыяктуу улут деген улуттук бул өзү бизге тиешелүү. Элдин улуттун кызыкчылыгын коргогон, анан мамлекеттик саясатты туура жүргүзгөн телевидение болуш керек деген көз карашта. А берки коомдукта айта берсин, каалаган чыгып айта берсин, эмне айтам десе ошону айтсын. Бирок мамлекет туура саясат жүргүзсün. Ошо айтып атам да, бул Аскар Акаевич менен сүйлөшкөндө мен ал кишинин кабинетине көп болдум. Мен бактылуу адаммын. Аскар Акаевичтин кабинетинде 1 саат, жарым сааттан көп, 40 мүнөт, 50 мүнөт, 60 мүнөт ал киши менен эң эркин чай ичип, чайдын чайкап сүт коюлган, сливка коюлган, чай, каймак коюлган. Эмне жөнүндө сүйлөшчү элеңер? Ошондо сүйлөшүп атып эле анан качып ийдиңер. Эми көп маселе боюнча сүйлөшүп, ал кишинин пландары көп болчу, мындай бир пландары бар эле. Анан мен өзүм ошол киши менен иштешип калганыма, ошол кишинин кадры дегениме, эгер ал киши менин кадрымды эсептебей билбейм, бирок мен өзүм ошол кишинин кадрларынын биримин деп, мен ошого сыйлыктарам. Мен корко турган, уяла турган эчтегем жок. Анткени ал киши элчилеп айтышат, мен көрүп тургандан, карап тургандан, телефонунан саясат жагына кийинишпейм, бирок адамдык, окумуштуулук, элге болгон, бизге болгон, академияга болгон мамилеси, билимге, илим берүүгө болгон мамилеси такыр башка эле да. Анан эми саясат жагы мен саясатчы болгондон мен биле албайм. Ошол кездерде ушул телевиденияны ушундай кылыш керек деген сөздү ал кишиге жеткиз айттым, коомдук кылыш керек, бир канал өзүнчө кетсин. Бир канал улуттук болуп тура бериш керек. Кийинчерээк азыр улуттук дегенди баарын жоюшту, корпорация деген жоо азыр эми болуп калды, мен эле көп биле бербейм. Ал киши телевиденияга өзгөчө көңүл бурар эле. Мен өзүм иштеп жүрдүм, чоң иштедик, ошондо биз Бейшекемдин сүйлөшүп калчу эмеспи, учурда иштедик да биз. Эми учурда иштедик. Бирок ошол учурда албетте мага айткандар көп болду. Президент тиги Вермишелов не веши деген сөздөрдү айтып мени коркуткандар да болду. Мен алардан коркотурган эчтеке жок. Бирок ошол кездердеги биздин саясат туура болгон. Өзүң көрдүң. Биз бирөөнү ашепке жөн жеринен жамандаган жокпуз. Өзүң көрдүң. Аягында гана Осмон шоо өткөздү. Шоо өткөздү. Аларга биз аргасынан баш ийдик. Саясат деген бирдемен алып келди. Элди мындай неметип жиберди, раздражать этип жиберди, элдин кыжырын кайнатып жиберди. Мен ал жүзүнө бул айттым. Ал кезектерде башкасын жолуган Курманбек Бакиевди ашепке жамандаган жокпуз го. Өзүң көрдүң. Алып келип берген дискага жаздырып келген дисканы мен кетип койдум. Сиз менен бир аз талкууга өтөбүз, анткени бийлик эгерде мындай өзүнүн, мен мамлекетчил кишимин деп өзүмдү эсептейм, ошон үчүн мамлекеттин кандайдыр бир сырларын жана мамлекеттин кызыкчылыгы колдо туруш керек. Ушул улуттук коопсуздукта деле жана мамлекеттик телевидениеде деле антпесе болбойт. Бул эми менчик эмес. Бирок ошол эле учурда
учурда бийликтин жасаган иштери, ошол шайлоо учурунда кызын киргизгени Аскар Акаевичтин, Медеткан Шеримкуловичту кое бербегени, ошол эле Роза Исаковнаны кое бербегендери, ушул Алмазбек Шаршенович, ошонун баардыгы келди да, мен ошого салыштырмалуу нерселерди жасагым келип атат. Анан эми мына Аскар Акаевичтин 60 жылдыгында жасаган Курманбек Салиевичтин берген интервьюсун, ошол мактап, жакшы нерселерди айтканды, кийин ушул улут коопсуздукта отурган Абдил Сегизбаев далай жору колдонуп Бакиевке каршы иш жасалды. Бирок мен муну салыштыргым келип атат да, ошол кездеги бийликтин өкүмдарлыгы менен өкүмдарды азыркы бийликтин табияты ошондой. Ошону Бийликтин ушундай болуп айттым, бийликтин табияты ушундай. Бийлик ар дайым өзүнүкүн туура дейт. Туура эмес болсо да туура, биринде ошого айтылып атат. Аткаруучулар ошонун туура эместигине кичине маани бериш керек. Карган киши тигил өкүмдарды ынандырыш керек да. Кеп ошондо. Бизде мен муну айтып атканым, муну мен туура түшүнөм. Биздин айтып атканыбыз ушул: табият өзгөргөн жок. Табият өзгөргөн жок, ал өзгөрбөйт. Эртең дагы бир демократ алып келип койсоңуз, квадрат демократ, ал да ушуну жасайт, анткени саясат жүрүш керек. Бирок маселе ошол канчалык деңгээлде көңүл гана айырмаланат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн абийирим таза, ошол кездерде 8 айдан ашыгыраак иштедим. Мен бир кишини Ашепке жамандаткан жокмун да. Бешекем ошого ыраазы болот. Айтат, Бешекем экөөбүз кездешебиз да, сүйлөшөбүз. Экинчиси, жана өзүңүз айткандай, ушу рахмат элгечи, ошо журналисттерге тизилип турушту го, талкалатпай калышты. Талкалатпай. Ага мен дагы баягы көрсөтмө бердим. Бирок журналисттерге рахмат. Эгер бир дагы айнек сынган жок ошондо, билесиз. Кийин талкаланды. Ошол биздин коллективдин, журналисттерибиздин мындай бир ишке карата болгон мамилеси, саясатка карата болгон мамилеси, өзүнүн билимдиги журналисттердин. Ошонун аркасында бир маселе болгон жок. Бир эле нерсе ушу болду. Ошол ушу кыйын күндөрдө албетте бир-эки элдин ичинен чыгат да, көпчүлүктүн ичинен. Мындай бир бийликке кызыгып антимиткендер ошол 24-марттан бир жума мурда өзүңүз билесиз, жана оппозициядамын деп жүргөндөр Бекназаровго барып, Жеңишбек деген бир врач бар эле го, ага барып, ошентип жүргөн балдар неме жазбады, гезитке макала, Осмонакун. Мен ошол саясатка байланыштуу, анан мен кол коюп бербедимби? Анан Султан азыркы анда BBC иштечи. Султан фамилиясы менен жакшы. Жумагулов. Султан Жумагулов келбеди, ушинтип гезитке чыкты, бирок мен ишенбей атам. Өзүңүздүн оозуңуздан урайын да, анан мага келди. Сиздин оппозицияда жүргөн журналисттериңиздер ушинтип макала жазса, сиз ошого кол коюп турсуз го. Мен кол койдум дедим. Кол койдум. Мен дагы ушу BBC'ге интервью бердим. Кол койдум. Анткени алардын ошо көтөргөн маселеси учурда туура болуп калды. Анчы мен туура нерсеге кол койбош. Бир ушу президент, НТРКнын президенти ошо кол коет деген ишенбей келдим эле. Булар жөн эле жазып койду го, сиздин фамилияңыз деп келдим эле деп. Мунун баардыгын айтып аткан себебим ошо кездерде мына өзүңдө чуркап жүрдүң агай деп. Мен ушу эл менен болдум. Кимиси менен болбосун. Ал мен үчүн оппозиция, мен үчүн позиция деген жок. Бир журналист бар болчу. Мен ошо журналисттер менен болдум. Сиз ошол кезде журналисттердин мындай укугун тебеленбешине ошол акырына чейин турдуңуз. Мен сиз экөөбүздүн маегибизди билем. Бүгүнкү күнгө чейин сиз эми азырынча мындай Аскар Акаевичти да эч ким алып сала элек. Сиз дагы ошол кишинин указы менен келген кишисиз деп бир сүйлөшкөнүбүз эсимде. Ал жерден маселе жок. Мына быйыл октябрь айында шайлоо болот. Биз жаңы президентти шайлашыбыз керек. Эми президент айтып атат, мен мураскер алып келбейм, артыма кое турган кишини силерге тиги мындай таңуулабайм, бийликте калбайм жана башка. Бул сөздү Курманбек Салиевич дагы Акаев да айткан эмес өз кезегинде. Биз ишенели деп турабыз азыр.
Бирок бардык саясатта өзүнүн баягы бир нерсе эле болсо эле аркасын чукубаган деп баягы өзлөрүнөн өзлөрү шектене берет. Ушул мамлекетти мен жасаган иштерди андан ары жылдырып кетсе, ушул башкаларга караганда мен жакшы билем, ушул ырыстуусу ушул эл жүгүн көтөрө билген, ушул баарын көтөрөт деген кишини дагы кармап жүрүш керек. Антесе президент болбойт да, президент эмес да анда. Ошондон улам мен мисалы президенттикке ушу байлардын келишине, олигархтардын келишине каршымын. Мен аларды жаман көргөндөн эмес. Олигархтар, бизнесмендер, алардын өздөрүнүн чөйрөсү бар. Алар мамлекетчил эмес. Мисалы мен Бабановдун келишине каршымын. Анткени бул жигит мына жакындагы эле Азия моолу колунда бар, өзү жакшы адамдыр, бирок ал жакшы бизнесмен. Ал өлкөнү бизнес катарында карай баштайт. Анан биз өлкөдөн ажырап калган учурда Кудайдын бетин ары сактасын. Ушундан улам сиздин оюңуз балким башкадыр. Биз кыргыздар ушул мындай бир таза салыштырмалуу бир адамды тандай алабызбы? Даярбызбы? Жылдыз, экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыгып атат да. Мен өлкө башы эмес, мен министрге дагы бизнесменди койбош керек деп айтам. Депутаттардынга бир дагы бизнесмен өтпөш керек деп айтам. Мен така айтып келатам, жазып келатам. Ушун үчүн өкмөт башына дагы, президентке дагы бизнесмен келбеш керек, акчасы бар киши келбеш керек. Ал сиз айткандай мамлекетти бизнестин объектиси катары көрөт. Мен Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн аябай окудум да, изучать эттим. Аябай ошол боюнча көп бирдемелер жазып жүрөм, сүйлөп жүрөм. Ошол кишинин айтканы бар да, бир-эки кишини айтат да кыргыздын. Ушулар биздин республиканы байоонун булагына айландырып алышты. Булардын көзүндө Кыргызстан буларга кадыр баркалып элдин турмушунун индеген эмес, байлык жыйнайын деген көз карашты мен көрүп турам булардан. Ошол кезде Абдрахманов 27-де гана болчу. 27 жашта, 25-теги баланы айткан. А бүгүн 25-ке чыгып алып, 60-тын тамагын ичип отуруп, пайгамбар жашына келип алып, Кыргызстанды бүгүн бизнестин объектиси, байоонун, өзүнүн ишин бүткөзүүнүн объектиси катары карап атпайбы. Мен ошондуктан экөөбүздүн өз жерден төп келди. Мен дагы мамлекеттик кызматка бай киши барбаш керек. Бизнесмен киши барбаш керек. Алар жакшы адамдар, мыкты адамдар. Аларга сөз жок. Мен дагы жанагындай айткан ойлорго кошулам. Бирок президенттин мен мураскор калтырбайм деген сөзүн мен дагы көп туура эмес деп эсептейм. Анткени ал өзүнүн 6 жылда бир топ мен башкасын жөн коеюн. Башкасын баарыбыз тең эл ушу туруктуулук болсун, тынчтык болсун деп баарыбыз колдоп келатабыз. Мен тил менен маданиятка, тарыхка болгон мамилесине карап, ушул ишти уланта туруп, мына 20-жыл бүтүп калат. Мамлекет тил боюнча стратегия, улуттук программа. Аны ким аткарат? Эгер дагы болбогон президент келип калса, ошон үчүн президент ушул өзүнүн ишин уланта турган бирөөнү айтыш керек, бирөөнү коюш керек. Эл шайлайбы, шайлабайбы, ал бөлөк маселе. Бирок президент ошону коюш керек. Өз учуру келгенде аны деле айтат го, бирок эми ошол сиз ойлогондой бир төп келген киши келсе, эгер да анысы төп келбей калса, албетте биз ага каршы болобуз. Мен ойлойм, мен түшүнүгүмдө президент азыр ары калча, бери калча баардыгын аралаштырып атат. Балким бир ыктуусун, татыртуусун айтар. Айтпаса, анда мен аны мыкты президент болду деп айтпай калам. Азыр дүйнөлөшүү учурунда кыргыздар биз эми дүйнөнү чоң заводдор же болбосо чоң технология менен таң калтыра албайбыз, биз өзүбүздүн мурастарыбыз менен. Ушундан улам сиз жана теңирчилик боюнча жанагы социалдык тармактарга берилген атайын жана кыргызчылыкка болгон, манаска болгон терс мамилелер жөнүндө түз эфирге чыгып келдиңер тиги КТРден. Ушундан келип бир ой келет да, биз качан мындай бир канча муунду жоготуп алдык? Ушул манаска, ушул кыргызчылыкка, кыргыздарга, өзүбүздүн салт санаабызга аздектеп мамиле жасай турган бир эле муун эмес, бир топту жоготуп алдык го. Жоготтук Жылдыз. Мына бизде Чаламолдо Димбузат деген жакшы кеп бар да. Билими тайкылар талашып атпайбы? Манасты кой, биздин кыргызчылыктын өзүн мусулманчылыктан кичүү жаш деп атышпайбы? Мына баленин бар ушундай болуп атпайбы? Биз анткени биз мусулманчылык менен, ислам менен, салттуу ислам менен кыргыздын каада салтын, маданиятын ширештириш керек. Вот мына маселе ушунда. Мына Мухаммед пайгамбардын мыктылыгы ушунда.
ушинтип жанагындай Куранга жакшынакай нерселерди кир. Албетте Куранда көп маселе бардыр. Бирок биздин үрп адат, салт сана, теңирчилик менен мусулмандагы жакшы нерселер жуурулушуп калган. Кайсынысы басат, кайсынысы дин экенин ажыратуу мүмкүн болбой калды бүгүнкү күндө. Анткени экөө тең биздин элибиздин табиятына төп келип калды. Жанагы теңирчиликке төп келип калды, кыргызчылыкка төп келип калды. Кыргызчылыкты жамандай берип, мына кыргызчылык кыргызды жоготпой сактап келди. Мына бүгүнкү күнгө Жакшы жактары. Жакшы жактары албетте такайла жакшы нерден турбайт да баардык нерсе. Болгон айырмасы көлөмүндө. Жакшы көбүрөкпү же жаман көбүрөкпү? Кыргыз элинде жакшы көбүрөк. Ошо биз ошону улантышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндөгү көйгөй ушундай жатат. Мен неметкеним, мен молдолор менен дагы, сакалчандар менен дагы көп сүйлөшөм, жолчандар менен дагы. Аларга түшүндүрүшкө аракет кылам. Алар билбейт. Балени баары билбестикте болот атпайбы? Өткөндө бир чоң молдодан сурасам, чоң молдо, мечитти молдо. Адам ата мен сурадым, Алла Тааланын айткан аткарган ишин болсун тозокко түшөт деди. Анан көп сөз болду көзөрдө. Анан адам ата мен эмне каякта десем, тозокто дейт. Кайра 5 дейт, кайра тозокто дейт. Ошондо 5 жолу тозокто, 5 жолу 5те болуп калды. Анан айттым, Алдека койчу башта барып. Анан сен ушундай болсоң кандай эмне болот дедим. Мына кептин бар ушундай болот да. Өздөрүндө билим тайып калат. Бизде ааламдын чоң нерселерин түшүндүрүш үчүн чоң маданият, чоң билим керек экенин алар да билиш керек да. Акыркы кезде жазып аткан китебиңиз, же болбосо акыркы окуган китебиңизди? Мындай да. Эсиңизде кыскача? Эсимде. Акыркы учурда Кыргыздын улуу инсаны бар эки. Көп инсандар бар, бирок мен үчүн Касым Тынстанов менен Болот Инсалиев. Мен ошо боюнча азыр чырмалышкан тагдыр Манас, кыргыз алфавити, Касым Тынстанов, Болот Инсалиев чырмалышкан тагдыр деп китеп жаздым. Бир 250-260 бет китеп жаздым. Качан чыгат? Мына буюрса ошо майдын аягында, июндун башына жетпей чыгат. Андан бөлөк жазып жүргөн материалдарымды чогултуп да 500 бет кылып, 3 жылда жазган материалдарым 500 бет болгон китеп болуп атат. Ошону чыгарып атам. Анан эми өзүмдүн фундаменталдык илим боюнча иштеп аткан иштерибиз бар. Анда китебиңиз чыгып калса, биринчи пилоттук чыгарганын бизге, биздин радио телевидениеге алып келип бериңиз. Анан мен абдан сизден суранам, Сыртбай Жолдошевич, биздин канал менен ушу тил жаатында, улуу туйгус, оңгусу жаатында жакшы эксперт болуп мындай иштешсеңиз жакшы болот эле. Бүгүн эфирге келип бергениңизге да мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сизге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз да, уктуруубуз да соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Жылдыз Муслимованын консенсус автордук уктуруусунда ийир отуруп түз кеңешебиз. Анткени максатыбыз бир. Күч бирдикте.